Баткенде аскер кызмат адамдарына карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Коргоо министрлигине караштуу Баткен гарнизонунда жайгашкан аскер бөлүгүнүн жооптуу кызмат адамдары 2024-жылдын июнь айынан 2025-жылдын февраль айына чейинки аралыкта аскер бөлүктүн өздүк курамы үчүн багытталган эт азыктарын толук көлөмдө алып келбестен, бир бөлүгүн системалуу түрдө акчалай алып жүрүшкөндүгү аныкталган. Мындан улам мамлекеттик бюджетке 2 миллион 500 миң сом материалдык зыян келтирилген. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлүктүү кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу кызмат адамы тарабынан өзгөчө ири өлчөмдө ыйгарып алуу же коротуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүрүүдө.